Пирамида телеканалынын түз эфиринде акцент программасы өз ишин баштайт. Бүгүн биз Кыргызстандагы пенсиялык система тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Аты жөнүм Жайнагүл Таласкызы. Алдыдагы 50 мүнөт аралыгында баарыңыздарды биз менен бирге болууга чакырам. Жана 59-20-55 сандар аркылуу өзүңүзгө кызыктырган суроолорду узатсаңыз болот. Жана бизди маекке активдүү катышууга чакырабыз. Дал ушул сиздердин суроолоруңуздарга жооп берүү үчүн социалдык фонддун төрагасы Медер Ирсалиев жана социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Мухамбетов бүгүн биздин студиябызда конокто. Кутмандуу кечиңиздер менен. Саламатсыздар. Дагы бир жолу эскертип өтөлү, экранда көрсөтүлүп турган теманын алкагында сиз дагы суроо узатып, биздин маегибизге кошулуңуз. Заман талабына ылайык мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр дагы өзгөрүп жатат эмеспи? Анан алгачкы суроо төмөнкүчө болсун. 2019-жылдын 1-январынан тарта пенсия чектөөгө кандай иш кагаздары талап кылынат жана ага чейин кандай иш кагаздары менен иштечү элеңиздер? Саламатсыздар, дагы бир жолу. Пенсияга чыгууга 1-январга 2019-жылдын 1-январына чейин баягы керектүү кагаздардын баардыгы бул эмгек китепчеси, жарандык паспорты, анан жанагы 96-жылга чейинки 60 айдын же болбосо 5 жылдыктын айлык маянасы жөнүндө маалымат, аял кишиде болсо ошол балдарынын төрөлгөндүгү жөнүндө күбөлүктөрү, нике тууралуу күбөлүктөрү, эркек кишинин аскердик билети, ушунун баары керектелчү. Анан 1-январдан баштап, быйылкы жылдын 1-январынан баштап жаңы мыйзам күчүнө киргенине байланыштуу ошол документтерди биз колдон келишинче ошону азайтууга, кыскартууга мүмкүнчүлүк шарт түзүлдү да. Азыр болсо ошол керектелчү документ эң биринчи бул жарандык паспорту. Андан тышкары ошол 96-жылга чейинки 5 жылдык айлык маянасы жөнүндө маалыматты алып келет пенсионердин өзү. Анан эми өзүндө колундагы документтери бар болсо, бул ошо аскердик билети же болбосо керектелүүчү кагаздары бар болсо, ошолордун баарын алып келсе деле туура болот. Бирок жетишпеген же болбосо тастыктоо иретиндеги тактоочу кагаздарды, мисалы окуган жөнүндө диплому толук эмес же болбосо баягы биз мурун академ отпуска деп койчу, ошол периоддор болуп калган болсо, ошого мурун пенсионер өзү барып ошол кагаздардын баарын өзү алып келчи. Азыр болсо ушунун баарын тең ошо биздин кызматкерлерге жүктөлүп атат. Ошонун баарын биз өзүбүз чогултабыз да. Негизги документ болуп ошол өзүнүн эмгек китепчеси менен паспорту, анан жанагы 5 жылдык айлык маянасын өзү алып келгенге милдеттүү түрдө да. Калган жетишпеген кагаздарын ошо биздин кызматкерлер чогултат. Ошондо кайсы документтер баягы талап кылынбай калды? Пенсионердин өзүнө баягы сиз алып келиңиз деген мурун баягы болгон документти өзүлөрү алып келген болсо, азыр мисалы жашаган жериндеги справкасы тууралуу маалыматты же болбосо ошол иштеген жылдары кээ бир ишканаларда эмгек китепчесинде жазылбай калган моменттер болот. Ошолордун тастыктоочу маалым каттардын баардыгын тең азыр бүгүнкү күндө биз чогултуп алдык. Мисалы аскердик билеттин өзү действительно чындыгында баягы аскер кызматын өтөгөн, бирок аскер билетин жоготуп жиберген. Ошондой болсо баягы өзү маалымдачу справкаларды өзү алып келчү. Азыр ошонун баарын биздикилер өзүбүз чогултуп, биз өзүбүз топтоп, анан пенсияга чыкканга укук берилет да. Бул иштердин баарын аткаруу үчүн жанагы социалдык фонддо штаттык орундар дагы кеңейтилдиби же кандай? Жок, штаттык орундар кеңейтилген жок. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, жана биз чогултуу функциясын, камсыздандыруу төлөмдөрүнүн чогултуу функциясын салык кызматына өткөрүп берип атабыз. Ошонун алкагында биз 240 кишини азыр бүгүнкү күндө салык кызматына убактылуу жөнөттүк 6 ай мөөнөткө. Биздин кызматкерлердин бүгүнкү күндө ошону чогултканга мүмкүнчүлүгүбүз дагы, штаттык тизмебиз дагы жетиштүү. Мен ойлойм, аны эч кандай мындай узардуу же чоюу кармоо болбойт да. Бир айтып койчу нерсе бар. 1-январдан баштап ошо жаш курагы боюнча же болбосо баягы пенсияга чыкканга келген киши 6 ай мурун, жаш курагына чейин 6 ай мурун келип арызын тапшырып, жанагы тиешелүү иш кагаздарын тапшырып кетсе болот да. Анан 6 ай убакыттын ичинде бизге ошондой мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Ошо 6 айдын ичинде биз ошол жетишпеген кагаздардын баарын толуктап туруп, анан чектегенге
мүмкүнчүлүк болот да. Жакшы, анан ушул социалдык фонддун ишмердүүлүгү боюнча ар бир эфирде көрүүчүлөр тарабынан жаңырат да. Учурда аялдар жана эркектер канча жашта пенсияга чыга алат? Ушул суроо дайыма эле жооп болуп келет, бирок суроолор дагы деле тугунбайт. Ошол себептен жооп берип өтсөңүз сиз. Рахмат. Азыркы күндө пенсияга жаш курагы боюнча чыгуу жашы эркектер үчүн 63 жашты белгиленген, жана аялдар үчүн 58 жаш. Бул 2008 жылдын май айынан бери ушундай жаш курак киргизилген. Бирок ошол эле учурда айта кетиш керек, 1-октябрь 2008 жылдан баштап пенсияга чыгуунун ийкемдүү жаш курагы да каралган. Бул жанагы стаж, эмгек стажы, камсыздандыруу стажы көбүрөөк талап кылынган 25 жыл, 20 жылдан дагы 15 жыл көбүрөөк болсо, эркектер үчүн 40 жыл, аялдар үчүн 35 жылдан кем эмес стаж болсо, анда 60 жаштан жана 55 жаштан чыкканга жаш курак белгиленген. Жакшы. Дагы бир жолу эскертип өтөлү, 59-20-55 сандары сиз менен бизге көпүрө болсун. Борборубуз Бишкек шаарынын коду 0312. Сиз дагы кызыктырган сурооңузду узатсаңыз болот, экранда көрсөтүлүп турган теманын алкагында. Жана кийинки сурообуз, камсыздандыруу стажы керектелүүчү стажга жетпей калса, пенсия чектелбейби? Жок, эми бул жерде мындай да, баягы камсыздандыруу стаж менен керектелүүчү стаж деген бул ошол пенсия жаш курагына келгенде, мисалы жана жогоруда Жеңиш Уркулович айтып өтпөдүбү, 20 жыл аялдар, 25 жыл эркектер болуш керек. Жалпы стажы да. А ошонун ичинде бөлүнөт. Бул камсыздандыруу стажы деген бул ошол убакытка төлөнгөн, камсыздандыруу төлөмдөрү төлөнгөн болсо, бул только ошондо камсыздандыруу стажы болуп эсептелет. Анан жетпеген биз толук болгон стаж менен эле чыга берет, только ал орусча айтканда неполный стаж, толук эмес стаж болуп калат да, ошо менен биз чектей беребиз. Бирок кокус жетпесе, аны өзү толуктаса да болот да. Ал толуктаганныкы орточо эмгек айлыктын ошол ар бир региондун бүгүнкү күндө стат комитет берген орточо эмгек айлык бар, ошонун 8%-ын төлөш керек. Ошондо жетпеген стажын мурунку жылдарыныкын толуктаса болот да. Бир эле учурдабы? Бир эле учурда. Бир эле учурда ошону толуктап, анан пенсияга чыкканга мүмкүнчүлүк алат да. Мына мен кошумчалап коеюн, базалык бөлүгү бул мамлекет тарабынан кепилденген бөлүгү да, ошондуктан жанагы стажды талап кылып атпайбызбы, 25 жыл, 20 жыл деп. Ошол стажы толук болбой калса, базалык бөлүгү пропорционалдуу, теңдемелүү өлчөмдө азайтылып, канча стаж болсо ошого жараша азыркы күндө 1780 болсо, эгер стажы жетпесе, анда азыраак болуп чектелип калат да, болгон эмеси. Айырмасы ушунда. Жакшы, бизге түз эфирге байланышка чыккан теле көрүүчүбүз бар экен, кабыл алабыз. Кутмандуу кечиңиз менен. Түз эфирде, сиз саламатсызбы? Келиңиз, түз эфирде, сиз сурооңузду узатсаңыз болот. Жашым 52-де, бала чакам жок. Медайым болуп эмгектенем. Эмгек стажым 35 жыл. Азыркы убакта деле эмгектенем. Медайым болуп эмгектенесиз, э? Ошондо сурооңуз? Канча жашымдан чыксам болот? Башка сурооңуз жок, э? Жалпы Рахмат айтабыз. сурооңузга рахмат. Жалпы 33 жыл деп бул киши айтып атат. 33 жыл болсо дагы 2 жыл иштеш керек. Анан ошондо 55 жаштан 35 жылдык стаж менен жанагы жалпы жаш курактан эртерээк, 3 жыл эртерээк ушу 55 жаштан чыкканга мүмкүнчүлүк болот да. Жакшы, катарыбызга жаңы кошулган теле көрүүчүлөрүбүз бар болсо, дагы бир жолу конокторубузду тааныштырып өтөлү. Социалдык фонддун төрагасы Медер Ирсалиев жана Социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Муканбетов. 59-20-55 сандары кызматта. Ал эми темабыз болсо экранда көрсөтүлүп турат. Дал ушул сандарды терип түз эфирге байланышка чыккан теле көрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен түз эфирдесиз. Саламатсызбы, келиңиз. Хотел бы вопрос задать
Мне 52 года, инвалид третьей группы, получает 1400 сомов. Хотел бы, это минимальная пенсия у вас? Тут совсем вопрос непонятный, да? Суроо түшүнүктүү болду? Кыргыз тілі жооп беребиз. Кыргызча жооп бере бериңиз. Же кааласаңыз орус тилинде берсеңиз болот. Ну, 52 года по инвалидности третьей группы в размере 1400. Просто я хотел бы уточнить, если человек имеет группу инвалидности третью, то эта группа считается трудоспособным, и в соответствии с законодательством пенсионным пенсия назначается в размере 50% от вероятной пенсии по второй группе. Поэтому, возможно, это половина той пенсии, которую он бы заработал, если, получил бы, если бы у него была вторая группа. Ну, если индивидуально подходить, то вы можете позвонить 54 33 16, это телефон доверия социального фонда, и подробности мы потом уже, наверное, вне эфира можно будет уточнить. Или обратиться в районное управление социального фонда специалистам, они полностью и объяснят. Жашаган жериңиз боюнча башкармалыкка чалып, дагы кененирээк маалымат алсаңыз болот экен. Кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Суроо берүүчү байланышка чыккан. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Аты жөнүңүз, каяктан чалдыңыз? Алло. Угуп атабыз сизди. Сурооңузду берсеңиз болот? Кайрадан аракет кылып көрүңүз. 59 20 55 сандар аркылуу. Пенсиянын бир түрүнөн экинчи түрүнө өтүү тартиби туурасында дагы маалымат берип өтсөңүздөр. Пенсиянын бир түрүнөн экинчи түрүнө өткөндө бул мен мисал кылып мындай жалпак тил менен кичине түшүндүрүп берейин. Жаш курага келгенде 63 жашка чейин, мисалы эркек киши болсо, ага чейин майыптыгы боюнча, группа инвалидность боюнча алып жүргөн болсо, если ошол жаш курага келгенде жаш курагын өтүш керек. Анан бирок мурунку алып жүргөн пенсиясына эч кандай кошумча документ кошулбаса, ошол мурунку пенсиянын өлчөмү ошол бойдон калат. То есть мурунку эсептөөлөр менен, кайра эсептөөлөр менен, кошумчалар менен өзгөрбөй. Ал жаңы документ алып келип кошсо, анда ал жаңы чектелген пенсия сыяктуу кайра баштан эсептелип калат. Мурунку чектөөлөр, мурунку кошумчалардын баары тең, мурунку кайра эсептөөнүн баары алым салынат дагы, анан кайра жаңы пенсия болуп эсептелип калат да. Бир өзгөчөлүгү ушунда. Анан сизге суроо бергим келип атат, ушул пенсиянын бир түрүнөн экинчи түрүнө которулган учурлар сиздердин практикаңыздарда көп эле кездешсе керек. Кандай учурда ушундай өзгөрүүлөр болот? Бул негизинде мына жаңы эле Медер Исонгулович айтып кетти. Майыптык пенсиядан жаш курага келгенде жаш курага боюнча пенсияга өтөт. Анткени майыптыгы боюнча бул жыл сайын комиссиядан өтүп туруш керек. Анткени комиссиянын мөөнөтү 1 жылга гана майыптыкты берет. Андан тышкары баягы ооруп жүрүп каза болуп калса, же майыптык боюнча пенсия алып жүрүп каза болуп калса, үй бүлө мүчөлөрүнө баккан адамдан айрылгандыгы боюнча пенсия чегерилет балдарына. Эгер алар 16 жашка чейин болсо эч кандай документ кошумча талап кылынбай эле, ал эми 16 жаштан кийин баягы паспорт алгандан кийин ошо балдарга окугандыгы тууралуу мекемелерден тактама керек да, аныктама керек. Ошонун негизинде 23 жашка чейин окуса, ошо баккан адамдан айрылгандыгы боюнча пенсияны ала беришет. Майып адамдар боюнча мисалы үчүн айтып атпайсызбы, 1 жылда сөзсүз түрдө өтүп туруш керек депчи. Бул почта аркылуу пенсия алган учурда дагы иштейби бул эреже? Бул жерде айырмасы жок. Майыптык, анткени пенсиялар, чегерилген пенсиялар ошол адамдын өзүнүн каалоосу менен же почта аркылуу, же болбосо банктан эсеп ачса, банктын эсебине түшүп турат. Рахмат. Бизде төз эфирге байланышка чыккан телекөрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен угуп атабыз. Сиз Алло, саламатсыздар. Саламатчылык. Бул Бишкек шаары Табалдыга жаңылган. Рахмат. Мен 1993 жылы пенсияга чыккам. Компания школьный комбинатта непрерывный стаж 20 жыл иштеп. Ошол кезде какка сайын тараган убакта деген рубль болуп анан сомго өтүп аткан убак болчу да,
Ошондо деген мен 2500-ге чыккан, а менде мурун чыккандар уже 5000-6000ден зачислять эткен да. Анан ошондон бери эле деген кандай кылып мен эмесем болот, ошону перерасчетпу же кандай кылып мен системасын билбейт экен. Ошо кай жакка кайрылсам болот мен? Азыркы күндө канча алып атасыз? Азыркы күндө деген 5000. Koşulup oturup 5000. Бирок менде эле ошондой эле бир станок прерывный стаж вредный секте иштеп жүрүп, мен ошондой 2500-ге чыккам. Просто обидно, потому что мен иштегенде бурунку 92-91 жыл чыккандар уже 8000 уже кошулуп отуруп 9000ге жетти. Сурооңуз түшүнүктүү болду. Бир телевизордон айтты эле, ошону караштырабыз депчи, анан мен билбейм мен кандай. Рахмат эжеке. Сурооңузга түшүндүк. Эми бир жок бир айтып койчу нерсе бар. Ар бир кишинин өзүнүн бул пенсиянын өлчөмү ошол ар бир кишинин өзүнүн айлык маянасына эң биринчи ирет. Айлык маянасына, андан балдарынын эсебине, аял кишилердики өзгөчө канча баласы бар ошого жараша, андан тышкары стажына жараша болот. 20 жылдык да болот, может кишиники 22 жылдык стаж. Мисалы да, мисал катары айтып коеюн, но бирок сиз кайрылсаңыз биздин телефонго жана жогоруда айтылды, телефон доверие деп, ошолорго кайрылып, же болбосо бизге келсеңиз деле болот. Меники өзүмдүн приемный күндөрүм биринчи күнү саат 4-төн 6-га чейин ошол убактарда келип кайрылса, карап, кайра эсептеп, карап берелик мыйзам чегинде. Кошумча кылып коеюн, жана кайра эсептөөлөрдүн дагы эмеси бул жерде пенсиянын өлчөмүнө чоң таасир этет да, анткени 2-3 жыл мурун чыккан адам менен бүгүнкү чыгып аткан адамдын пенсиясында айырма болот, анткени жыл сайын кошулуп атат. Аркы кишилердики жыл сайын 2-3 ирет кайра эсептөө жүргүзүлсө, тиги кишинин пенсиясынан айырма болуп калат. Демек, жашоочулар ар дайым көзөмөлдөп туруш керек, Жакшы, түшүнүктүү болду. Биз болсо кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алалы. Суроо берүү үчүн түз байланышка чыккан. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз, сурооңузду узатыңыз. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсыз. Алло. Угуп атабыз сизди. Менин суроом стакан буларының боюнча. Була биз ошол буласынын карасырайынын татаалдык айлыгынын талдык айында жашайбыз да. Буга чейин аялдар 45 жаштан чыгып аткан. Азыр кандай болот мына 2019 жылдан бери жаңы законда? Рахмат айтабыз сурооңузга. Бийик тоолуу шартта жанагыреки алыскы жайгашкан шарттарда, то есть барганга кыйынчылык болгон шарттарда аял кишилердики бар. Ар биринин өзүнүн жаш курагы 45 жаш. Бул эч кандай өзгөрүү кирген жок бул боюнча. 45 3 баласы бар болсо, 3 баладан 3 же андан көп баласы бар болсо, аял киши 45 жаштан бийик тоолуу шартта 12,5 жылдан ашык иштеп жана жашаш керек да, ошол бийик тоолуу шартта. Ошондо ошол 45 жаштан чыкканга толук мүмкүнчүлүгү бар. Тоолуу райондо жашаган кыргызстандыктарга байланыштуу балким дагы бир кандайдыр өзгөрүүлөр болот алар. Тоолуу шартта жашаган бардык Кыргызстандын жарандарына булар жалпы жаш курактан эртерээк чыгат. Булардыкы и ошол эмгек стажы дагы ошол тоолуу шартта аялдар 12,5 жыл, 15 жыл. Эркектер 15 жыл ошол тоолуу шарт. Эркектер 20 жыл, аялдар 15 жыл. 20 жыл, 15 жыл. Ошол тоолуу шартта иштеп, анан жашаш керек да. Ошондо чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Жооңуздар түшүнүктүү болду. Рахмат. Кийинки телекөрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду узатыңыз. Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен биз сизди угуп атабыз. Алло, саламатсыз. Айта бериңиз, угуп атабыз. Мен суроо берейин дедим эле. Угуп атабыз, айтыңыз, сурооңуз кандай?
пенсия алам да, 4 баламачы, өзүм жолдошум жок да. Анан бир балага 1200 сомдон алам. 4 тана 4800 сом алам. Анан жалгыз бой энелер мисалы бир балага 4800 сом айына жетпейт да. Мен 4 балага 4800 алам. Ушундай жалгыз бой энелерге дагы кошулбайбы УК пенсия? Сиз каяктан чалып атасыз? Рахмат айтабыз. Түшүнүктүү. Эми бул жерде жана пенсияга чыгуу шарттары бар да. Ал жерде баягы каза болгон адамдын божомол пенсиясы эсептелет. Ошол пенсиядан балдардын санына жараша 50%, бир балага, 2 балага 90, 3 балага 120, 4 андан жогору балдардын санына жараша 150%дан ошол каза болгон кишинин пенсиясынын божомолдоо эсептелген экинчи топтогу майыптык катары. Ошондон анан пайызды алынып эсептелет. Анан ал жерде дагы эми ошол каза болгон адамдын пенсиялык фондко чегерилген салымдары да эске алынат, стажы, орточо айлыгы түздөн түз ошого байланыштуу да. Эгер аз өлчөмдө төгүмдөр төлөнгөн болсо, пенсиясынын өлчөмү дагы төмөн болуп калат. Биз ошон үчүн жана дайыма чакырып атпайбызбы социалдык төгүмдөрдү төгүп туруңуздар деп стажга кетиш үчүн. Жакшы, 59-20-55 сандары сиз менен бизди байланыштырсын. Сөзсүз түрдө байланышка чыккан соң дароо эле сурооңузду узатсаңыз жакшы болот, анткени биздин дагы убактыбыз чектелүү. Мамлекеттик ишканаларда иштеген пенсионерлердин пенсиясы кандай өлчөмдө төлөнүп атат бүгүнкү күндө? Бул жерде эч кандай чектөө жок. Мамлекеттик ишканада болобу, жеке ишканада болобу, кандай ишканада болсо дагы ал эч кандай пенсиянын өлчөмүнө эч кандай таасири жок. Пенсия кандай чектелсе, ошондой гана төлөнөт. Бул суроолордун баардыгын мен ойлоп атам. Жогорку кеңеште коомчулукта ушундай көп кийинки убактарда ушундай сын пикирлер болуп кетти, что иштеген пенсионерлердин пенсиясын азайтат экен деген, кыскартат экен деген баарыки сөздөр коомчулукта көбүрөөк талкууланып калды окшойт. Ошол себептен ушундай суроолор чыгып атат. Бул жерде эч кандай иштеген кишиники бүгүнкү күндө эчтекеси кармалбайт, толугу менен пенсиянын өлчөмүн толук кандуу алышат. Сиз айтып атпайсызбы, ушундай коомчулукта анан жогорку кеңеште талкуу болду эле, биз да билебиз. Жыйынтыгында эмне болду? Жыйынтыгы азырынча бүгүнкү күндө андай эч кандай өзгөрүү жок. Толук төлөнүп атат. Эми муну комплекстүү баардык тараптардын ошол плюстарын, минустарын баарын карап туруп анан бир чечим чыгарыш керек да. Так мындай чечим чыгарып койгон негизи туура эмес, эртерээк чечим болуп калат да. Жакшы, 59-20-55 сандарын терип түз байланышка чыккан теле көрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз, сизди келиңиз. Мен көйлөп саламатмын эле. Мен жашым 61-де. Кыргызстан менен пенсияга чыгып кеткен радио берди. Анан 65 жаш, 35 жумуштан мен чыксам кандай болот да, ошол жерде суроо берейин деп. Суроо түшүнүктүү. Суроо түшүнүктүү. Рахмат. Рахмат сурооңузга. Бул кишиники 60 жаш 40 жыл стаж менен гана чыкканга укук болот. 35 жыл менен болбой калат. Себеп дегенде жанагы икемдүү возраст менен болот. Же болбосо 35 жыл менен азайтылган өлчөмдө чыкканга укугу бар. Аны баягы жалпы жаш курагы жеткенге чейин ошол азайтылган өлчөмдү биз ошонун жанагы жаш курагына чейинкисин кармап, анан кийин калганын төлөнөт да. Мындай аванс түрүндө берилген пенсия болуп калат да. Мисалы үчүн жаш курагына 2 жыл жетпей калса, ар бир ай үчүн 1,5%дан пенсиясы кыркылып калат. Анан кийин 63-кө чыккандан кийин алган акчасын кайра 10 жылдын ичинде кайтарып бере турган болуп калат да. Ошондуктан кайра биз кармап коебуз. Стажын калыбына келтирип чыккан оңда, мисалы үчүн жетпесе, может 1-2 жыл стаж жетпей калса, жана биз айтып кетпедикпи, 96-тан кийин стажын калыбына келтирип, төгүмдөрдү төлөп, стажын толуктап алып, толук пенсияга чыга берет. Киши 1 жыл жетпей калды деп айткандай болду окшойт. 1 жыл жетпей калса, ошол райондун өзүнүн орточо эмгек айлыгы бар. Эми Көлдүккө орточо эсеп менен где-то 8-9 миң сомдун тегерегинде болсо, ар бир райондук өзүнчө шаардык. Ошонун ар бир 8%-ын
ай сайын эсептеп чыгарып, анан ошону төлөп туруп, анан толук кандуу чыкканга укугу бар да. Анан деги эле Кыргызстан боюнча пенсия алуучулардын саны канча бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө республика боюнча жалпы пенсионерлердин саны 651 миң кишиден ашты. Бул жылдан жылга 17-20 миңдин тегерегинде өсүш менен келатат. Жылдан жылга өсүп атат. Бир айлык ошо керектелүүчү бир айлык суммабыз 3 миллиард 800 сомдон ашыгыраак акча каражат ай сайын ошол пенсияга төлөнүп берилет. Акыркы жылдары пенсия чыккандардын саны көбөйүп атат десек болобу? Көбөйүп атат акыркы жылдары. Бул көбөйүп аткан тенденциясы жанагы бизде жана жогоруда айтпадыкпы? Бизде льготный деп коебуз, икемдүү эрте чыккан жаш курагы ошол себептен көбөйүп атат. Бизде өзүңүздөр билесиздер, кийинки убактарда жана майыптык аябай көбөйүп атат. Потому что оорулар көбөйүп атат деп айтамбы жагандай, но бирок майыптык боюнча пенсионерлердин санында өсүүгө келип атат да. Ошон үчүн ошол себептен жылдан жылга пенсионерлердин саны да өсүп атат, и ошого жараша керектелүүчү сумма да ошончолук өсүп атат да. Рахмат айталы жоңуңузга. Кийинки суроо берүү үчүн байланышка чыккан теле көрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен Өскөл районуна байланыштуу Бустер айылынын тургунумун. Пенсия чыкканыма уже 1,5 жылча болуп калды. Но последний раз мен 2009-2010 жылдары Черка иншаат деген фирмада иштеген элем да, Манас аэропортуна тиешелүү. Ошол жактан айылымдан постоянно 2000 сом соцфондуга төгүбүз деп кармап калышчы. Мен ошону кантип коштура алсам болот? Эмне деген фирма дейсиз? Дагы бир жолу айтып койсоңуз. Кайсы фирмада Черка иштедиңиз? иншаат деген фирма болчу, Манас аэропортуна тиешелүү, ошол жерде самолеттордун жолун түзөп, самолетко жол түздөө фирмасы болчу да, ошол жерде иштеген. Рахмат айтабыз. Түшүнүктүү. Эки ай иншаат дедиңиз. Эми биз бул боюнча азыр бүгүнкү күндө биз жана салык менен жогоруда айтып кетпедимби, салык кызматка ошол текшерүү функциябыз менен чогултуу функциябызды өткөрүп бергенине байланыштуу биз азыр текшергенге мүмкүнчүлүгүбүз болбойт, но бирок биз ошол салык кызматына кат жүзүндө кайрылып, сизден бир өтүнүч, ошол биздин райондук бөлүмгө барып, ошо арызыңызды калтырып койсоңуз, биз ошол арызыңыз аркылуу тактап, эмне үчүн төгүлбөй алган, кандай болгонун тактап, анан сизге өзүңүзгө кат жүзүндө дагы жооп беребиз. Сөз түрдө түз эфирге байланышка чыкканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. 59-20-55 сандар аркылуу сизди дагы катарыбыздан күтөбүз. Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен угуп атабыз сизди. Саламатчылык. Алло. Угуп атабыз. Угуп атабыз, айта бериңиз. Бизге накопительный пенсионный фонд боюнча кененирээк маалымат берип койсоңуздар. Дагы сурооңуз барбы? Рахмат айтабыз. Бул топтомо пенсиялык фонду деп, бул фонд 2010 жылдан баштап кирген. Бул топтомо фондуна 1 январь 1964 жылдан кийинки эркектер жана 1 январь 68 жылкы аял, 69 жылкы аял кишилер гана төлөгөнгө катышканга укуктуу. Жыяндын жашы? Жаш. Ошондон бери көздөй да, ошондон бери көздөй деген да. Анан бул жерде айлык маянадан 2% өлчөмүндө кармалат. Ошол 2%ты ар бир ай сайын ошол камсыздандыруу төлөмдөрү менен биздин счетторго которушат. Ошондон кийин биз ошол акчаны толугу менен ар бир кишинин эсеп счетуна салып, бүгүнкү күндө анын баары тең акча инвестицияланып атат. Бүгүнкү күндө бул каражаттардын жалпы суммасы 17 миллиард сомдун тегерегинде түзүп атат. Анын ичинде ошол баягы инвестициялык кирешеси 7 миллиарддан ашык инвестициялык кирешеси, а калганы болсо жана камсыздандыруу төлөмдөрү болуп эсептелет.
жылына биз ошол бул жөнүндө маалыматты ар бир кишиге беребиз. Андан тышкары электрондук түрдө да алса болот. Топтомо фонддун негизги өзгөчөлүгү бул топтомо фонду мураскорго калат. Кокус киши каза болуп калса, ошонун үй бүлөсүнө, мураскоруна толугу менен биз төлөп беребиз. Андан тышкары башка өлкөгө баягы туруктуу жашоого чыгып кетип атса, ошол акчасын толугу менен алып кеткенге толук мүмкүнчүлүгү бар. Анан өзү пенсия жаш курагына келгенде ошол акчасын толук алганга мүмкүнчүлүгү бар. Жаш теле көрүүчүбүздүн эсине салып өтөлү, акцент программасынын буга чейинки өткөн аптадагы чыгарылышында пенсиялык системанын топтомо компоненти тууралуу кенен сүйлөшкөнбүз. Сөзсүз түрдө социалдык тармактарда биздин баракчабызды издеп таап, ошол жактан да кенен маалымат алсаңыз болот. Ал эми биз болсо кийинки теле көрүүчүбүз катарыбызга кошобуз. Кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык, келиңиз. Мен менин стажым 44 жыл болду да. Анан кийин техникумда окугам 3 жыл. Ошол техникум стажга кирбейби. Жашым 62-де. Пенсияга чыга берсем болобу? Канча сумма менен чыгабам? Давно чыгышыңыз керек болчу. Рахмат. Кошкордон чыгабам. Кошкор. Түшүндүк. Сурооңузга чоң рахмат. Сиз 44 жыл стажыңыз бар болсо, техникумдагы стажыңыз, если очный окуган болсоңуз, ошонун баары тең эсепке алынат. Техникумду 2 жыл окусаңыз 46 жыл стажыңыз болуп атат. Сиз 62-де болсоңуз 2 жыл мурун чыкканга мүмкүнчүлүгүңүз бар болчу. Азыр деле кеч эмес, азыр дагы ошол райондук бөлүмгө кайрылып, ошол жактан чыкканга толук мүмкүнчүлүгүңүз бар. Пенсияңыздын өлчөмү айлык маянаңыздан, анан камсыздандыруу төгүмдөрүн төккөнүңүздөн, канча төккөнсүз, анан жанагы стажыңыздан зависимый да, эми айтканда. Көз каранды. Орточо канча болушу мүмкүн? Эми аны азыр айтыш кыйын, мен бул ишин айлык майнасын билбейм да. Ким болуп иштеген, канча айлык алган, ошого жараша болот да. Анан кийинки суроо баягы коомчулуктун баарын эле кызыктырса керек. Кыргызстандагы түзөтүү мекемелериндеги жазасын өтөп жаткандар кийин кандай пенсияга чыгышат? Кантип чыгышат? Эмгек стажы жок болсо, баягы мындайча айтканда эми абакта жаткандар деп айтып атабыз. Ошол кишилердики эмгек стажы жок болсо, эч жерде иштебесе, алар пенсияга чыга албайт. Булар баягы аяктан чыккандан кийин пособияга гана мүмкүнчүлүк болуп калат да. Бирок ошол жерде жаткан пенсионерлер болот. Пенсионерлерге болсо, баягы чектелген өзүнүн суммасы менен пенсионерлердин базовый частына, базалык бөлүгү гана төлөнбөйт. Анан жана кошумчалар төлөнбөйт, компенсациялар төлөнбөйт, өзүнүн иштеп тапкан камсыздандыруу бөлүктөрүнүн баары тең толук төлөнүп берилет да. Кошумча алып койсоңуз. Бул жерде эми толук эле айтылып кетти. Ошо базалык бөлүгү эмнеге төлөнбөйт? Баягы мамлекет тарабынан кепилденген төлөмдөр төлөнбөйт, калганы камсыздандыруу өзү төккөн акчасынан чыккан пенсиясын ала берет. Анда биз ушул сааттын алкагындагы эң соңку теле көрүүчүбүздү кабыл алалы. Андан соң жаңы саатта биз маегибизди улантабыз. 59-20-55 стандарын терген теле көрүүчүбүздү кабыл алалы. Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Менин суроом, аялдардын стажы жетпеген стаждары канча жашта жүрүш керек? Рахмат. Аялдар канча жаштан пенсияга чыгыш керек деп окшойт. Программабыздын башында жооп бердиң эле, дагы бир жолу кайталап койсоңуз. 58 жаштан чыгаканга мүмкүнчүлүгү бар. Ошол жерде эсептик стажы 20 жылдан кем эмес болсо, базалык бөлүгү толук берилет. Аз болуп калса, азыраак өлчөмдө эсептелип калат. Дагы кененирээк маалымат алуу үчүн сөзсүз түрдө жашаган жериңиз боюнча социалдык фонддун
өкүлчүлүктөрүнө кайрылып кененирээк маалымат алсаңыз болот экен. Кыргызстандагы пенсия системасы тууралуу сүйлөшүп жаткан чагыбыз, ардактуу теле көрүүчүлөр, барыңыздарды биз менен бирге болууга чакырабыз. Пенсия тууралуу келишим кайсы өлкөлөрдө түзүлгөн жана алдыда кайсы өлкөлөр менен түзүлөт? Биз билебиз, бул жаатта Кыргызстан Түркия өлкөсү менен жакшы кызматташып жатат. Дагы кандай келечекте пландар бар? Пенсия келишимдери өзүңүз айткандай бүгүнкү күндө ошол Турция мамлекети менен келишим толугу менен биздин жогорку кеңештен ратификациядан өттү. Бул келишим азыр Турция мамлекетинин парламентинде ратификация өтүп атат. Ошол толук өтүп бүткөндөн кийин бул толук кандуу күчүнө кирет. Ал жерде ошо жаңгыз эле пенсия эмес, ал жерде ошол ооруп калса, мисалы, ошонун пособияларын, каза болуп калса ошонун пособияларын, эмгектик мерзими болсо ошонун пособиясынын баары тең ошонун ичинде каралган да. Төрөсө аял киши, мисалы, ошонун баары тең ошонун ичинде каралып атат. Бул толук кандуу социалдык пакет болуп эсептелип калат. Анан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенибизге байланыштуу дагы ошол 5 өлкөнүн ортосунда дагы ошол иш-чара жүрүп атат. 2015 жылдан бери ушул иш-чаранын алкагында иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө кандай деп айтсам, толук кандуу бүтө элек, бирок аягына чыгалык деп калдык. Себеп дегенде 5 мамлекет бирдей келишим түзүш бул аябай чоң кыйынчылыктар жаратат экен. Бул канча жолу ошол биздин кызматкерлер, канча жолу алардын кызматкерлери ушул келип кетип отуруп, бир аягында бир вариантты иштеп чыгып, бүгүнкү күндө уже бир гана Армения өлкөсү калды. Ошол Армения өлкөсүнүн талаптарын чечилгенден кийин уже келишимге кол коюу моменти калды да. Андан тышкары ошол келишимдин алкагында эле ошону кандай иштеш керек, иш шарттарынын нускамалары уже жазылып, параллельно иштелип чыгып, алар уже даярдалып бүтүп калды алар дагы. Андан тышкары бизде бул ошол күчүнө кирип калса, ошондо 5 мамлекет бул Кыргызстан, Казакстан, Россия мамлекети, Армения, Беларусь өлкөлөрү баягы Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөнүн баары тең ушул системаны камтып калат да. Андан тышкары бизде Корея мамлекети менен Кореянын улуттук топтомо пенсиялык фонду бар. Буларда биздикиндей система эмес, буларда только жана топтомо компоненти гана болуп эсептелет. Ал менен келишим боюнча бүгүнкү күндө уже Кореяда иштеп келген кишилерибизге төлөнүп берилип атат. Бүгүнкү күндө 13 кишиге акчалары төлөнүп берилди. То есть Кореядагылар иштеп, ошол Кореянын топтомо фонддоруна төккөндөрдүн баары тең алар кайрып берип, биз аларга кишилер ошол иштеп келген балдарга төлөп берип атабыз да. Бул кайсы келишим негизинде иштеп атат? Бул келишимди биз 2015 жылы кол коюлган. Ошол Корея топтомо улуттук, Кореянын улуттук топтомо пенсиялык система деген фонду бар. Ошол фонд менен социалдык фонддун ортосунда, экөөнүн ортосунда ошондой келишим түзүлгөн. Ал жакта иштеп кеткен жарандардын баары официалдуу түрдө которгон акчалардын баарын тең биз бүгүнкү күндө кайрып берип атабыз. Жакшы. Сөзсүз түрдө бул боюнча маегибизди теле көрүүчүбүздөн соң уланталы. Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Менде 3 суроо бар эле, угат да? Ооба, угатабыз. Ал. Кыскача берсеңиз мүмкүн болсо. Менде 3 суроо бар эле да. Кандай суроолор? Буга чейин да бир 5-6 жыл мурунду бир пенсиялык ушундай топтомо сыяктуу бир чыкпады беле, эсте жок да. Топтомо фондун айтып атасыз го дейм. Алдан учурда жок болуп кетти го, ошол алып жүрдө такмалып, анан ушул топтомо пенсияга канчалык деңгээлде ишенич бар ошону катышуу ойлоп атам. Ишенич деңгээли кандай, анда деле ушундай передачалар чыгып эметкен, анан ушул пенсияга канчалык ишене алсак болот. Анан пенсиялык азыр жылдык стаж керекпи же кандай? Мен мисалы 2011-ден башталган, анан
стажым 2-3 гана жылда анан орусча окуган 5 жыл ошо болдуруна кабыл рахмат. Рахмат айтабыз. Рахмат сунуңузга. Бул пенсиянын топтомо фонду жөнүндө сөз болот окшойт. Пенсиянын топтомо фонду мен жана жогоруда айтып кеттим, 2010-жылдан баштап кирген. Которулган акчалардын бир тыйыны дагы эч жака жоголуп кетпей эле, ошонун баары тең бүгүнкү күндө инвестициялык киреше түшчү жерлердин баарында сакталып турат. Бул мамлекеттик баалуу кагаздарда, банктык депозиттердин баарында турат. Жылыга биз ошол былтыркы 18-жылдын жыйынтыгы менен инвестициялык кирешебиздин пайыздыгы 12,6%га чыкты. Жылыга ошол төккөн акчаны биз ошондой кылып камсыздандыруу төлөп берип атабыз. Пенсиянын шартында бул топтомо фондунун азыр биз былтыр 2 жолу 3 жолу конкурс өткөрдүк жанагы башкаруучу компанияларга деп. Мыйзам боюнча биз ошол топтолгон акчаларды башкаруучу компанияга беребиз. Бирок баягы жоопкерчилик аябай жогору болгондуктан бул ошо элдин акчасы, талаптары жогору, ошон үчүн көп компаниялар катыша албай атат. Мүмкүнчүлүк жок, ошол талаптарга жооп бере албай атат да. Анан биз муну баягы жоготуп жиберүү коркунучу өтө чоң болгондуктан биз талаптардын баары тең аябай жогору коюлгандыктан ушул компаниялар катыша албай атат. Компаниялар катышып утса, азыр бизде жаңысы бир гана компания бул жана Кыргызстан топтомо пенсиялык компаниясы гана катышып, ошолорго азыр бүгүнкү күндө 44 кишинин акчасын которуп бердик, өткөрүп бердик. Алар ошону кандай пайыздык менен кылышат, эми бул ар бир жарандын өзүнүн укугу. Мен бияка салышым керек акчамды, же болбосо силерде болуш керек дегенде болгон, ар бир жарандын өзүнүн укугу да, ошого жараша, каалоосуна жараша ошону алып кеткенге да, калтырганга да өзү жетиш керек. Жакшы, Жеңишбек мырза, биз жогоруда келишимдер боюнча сүйлөшүп атпайбызбы? Мунун кыргызстандыктарга кандай пайдасы бар? Өзгөчө ошол негизи мына Турция менен деле анан жанагы биримдикке кирген мамлекеттердин ортосундагы бирден бир мына 92-жылдан бери эч кандай пенсиялык келишим түзүлгөн эмес, анан укуктары жокко чыгарылып калып атат да. Мисалы үчүн биздин жаран барып Россия мамлекетинде иштесе, алардын ошол жакка төккөн расмий түрдө иштеген күндө дагы пенсиялык фонд, Россиянын пенсиялык фондуна акчасы калып аткан да. Азыркы күндө бияка келгенден кийин стажы да эсепке алынбай калып атат да, 92-ден кийинки убакыт үчүн. Ошондуктан ушул шарттарды пенсияга укук берүү үчүн ошол стажын эсепке алуу, анан пенсияларды экспорттоо деген жаңы бир түшүнүк кирип атат. Бул ошол жакта топтогон, келишим күчүнө киргенден кийин топтолгон акча каражаттарын пенсия түрүндө ошол мамлекеттин мыйзамын алкагында чегерилип, анан бул жакка которулуп берилет. Эгер бул жакта иштесе, немеге Россияга которулуп берилет. Ошондо 3 мамлекетте иштесе, пенсия 3 тараптан чогулуп келип, ошол жаран 3 мамлекеттин пенсиясын алып калат. Мисалы үчүн ЕАЭСке мүчө өлкөлөрдү атпайбызбы? Алар менен келишим болуп калса кандай талаптар, кандай эрежелер бар? Мына азыр айтылып аткан ушул эреженин баары тең ошолорго булардын укугу толук кандуу сакталып калып атат да. Биздин көп жарандарыбыз миграцияда чет өлкөдө жүрөт деп атпайлыкпы? Ошолордун баарынын укугу корголуп атат да. Баягы өзүнүн өлкөсүнө кайра келгенде, жаш курага келген, пенсияга чыкканда, ошо жактагы иштеген жылдар үчүн, ошо мөөнөттөр үчүн толук кандуу бияктан пенсия алганга мүмкүнчүлүк алат. Анан ушул маселени чечүүдө бир топ эле көйгөйлөргө тушсаңыздар керек. Анткени Кыргызстандан башка өлкөгө барып иштегендер көп эмеспи, балким башка өлкөлөрдө сандар анчалык чоң эместир. Биз колдон келишинче ошол биздин жарандар кайсы өлкөдө көбүрөөк, мисалы бир жараныбыз башка өлкөдө иштесе да, биз ошонун укугун коргоого аракет кылышыбыз керек. Бир киши болсо дагычы. Анан ошон үчүн баардык ошол көбүрөөк иштеген жарандар, биздин жарандар көп иштеген өлкөлөр менен аракет кылып атабыз. Азыркы күндө Италия менен кат жүзүндө уже кат алышып баштадык. Кудай буйруса, аны дагы келечекке коюп атабыз. Может, Италия менен да ошондой договорго барабыз. Потому что бизде Италияда да көп жарандарыбыз иштеп атат. Европа өлкөлөрүнөн да айткан. Турция менен Кудай буйруса, мына уже Турциянын парламентинен өтүп келсе, ал толук кандуу күчүнө кире баштайт. Бул дагы ошол экспорт пенсияда Турцияда иштеген убакыттары үчүн алар чегерип туруп бизге которуп берет, бул жерде биз төлөп беребиз да.
Бул биздин жарандар үчүн эң чоң көбөй болуп келген. Кудай буюрса ушул көбөйдүн баары акырындан чечилип келатат. Менин оюмча мындагы чечкенге биз толук аракет кылабыз, чечебиз, анан жарандарыбыздын укугун коргошубуз керек да. Санариптештирүүнүн алкагында бул үчүн деле көп документтер керек болбосо керек. Санариптештүүнүн алкагында эми бул жерде биз бүгүнкү күндө баардык пенсиялык иш кагаздардын баарын тең ошол электрондук базабызга толук кандуу киргизип бүттүк. Азыр 2 райондо пилоттук программада жүрүп атат. Бул Балыкчы менен Ала Мүзүн районунда ошол төлөнгөн акчаларды онлайн режимде карап турган, көрүп турган системаны киргизип атабыз. Толук кандуу пилоттук режим иштеп бүтсө, баардык райондорго ошону таркатабыз. Андан тышкары пенсионердин өздүк кабинетин иштеп чыгып атабыз. 1-июлдан баштап бул өздүк кабинетин ишке киргизебиз. То есть ар бир пенсионер пенсияга чыкканда электронный кабинет ачып беребиз. Ошол ичине кирип пенсиянын өлчөмүн, кандай чектелген, эмне болуп чектелген, болгон маалыматтын баары ошонун ичинде болот. Ал үйүнө отуруп ошонун пенсиясын карап таанышса болот. Же болбосо кандай кошумчалар кошулду, эмне үчүн азайып калды, эмне үчүн көбөйүп калды, кайсы маалда кайсы жерден алды, ошонун баарын тең ошо иштеген пенсионер болсо айлыктарынын баарын тең ошону кандай болуп кошулуш керек, канчасы кошулду, канчасы кошулбай калды дегендин баарын тең электрондук түрдө алганга мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүнкү күндө дагы биздин сайтта калькулятор, пенсиянын калькулятору деген өзүнчө блокту киргиздик. Болочоктогу пенсиясын өзү ошол киши ошол сайтка кирип биздин сайттан эсептеп, божомолдоп, келечекте менин пенсиям канча болот деген божомолду да чыгарып алса болот. Жакшы, рахмат айтабыз. Тилекке каршы биздин убактыбыз соңуна келип жетип калды. Теле көрүүчүлөрүбүз болсо кийинки эфирлердин алкагында дагы кызыктырган суроолорун узатса болот. Дагы бир жолу эске салып өтөлү, Кыргызстандын пенсиялык системасы тууралуу сүйлөштүк. Ал эми конокторубуз болсо Социалдык фонддун төрагасы Медер Ирсалиев жана Социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Мукамбетов болду. Убакыт бөлүп келип бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз болсо сиздер менен ушуну менен кош айтышабыз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө.